Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кадырлуу журтум. Бүгүнкү мына саясий кырдаалга кайдыгер карап тура албастан, мен дагы өз салымымы элиме кошуп, жаштарга акыл насаат кылайын деп чечтим. Ошондой эле бүгүн мына бүгүнкү митингде президентибизди күнөөлөп жатышат. Бул туура эмес. Президентибиз 20 күн алдын шайлоонун алдында эскертти. Форма 2-га барбагыла, акча албагыла, каалаган партияңарга добушуңарды бергиле деп. Президентибиз акча алба десе, каалаган партияны шайла десе, болбостон өзүбүз Мекеним Кыргызстандын партиясынын акчасын алсаңар, сүрөткө тартып чыксаңар, Форма 2-ге Мекеним Кыргызстанга катталсаңар, анан кайра акырында президентти күнөөлөп чыксаңар, бул Кудайга да жакпайт элим. Кудайга да жакпайт. Ошон үчүн мен саясий күчтөргө кайрылат элем. Президенттин кайрылуусун баарын билесиң. Баардык партия билет. Президентибиз кайрылды. Акчаны албагыла, каалаган таза партияга добушуңарды бергиле деп эскерткенине карабастан мына 3000ден 2000ден Мекеним Кыргызстандын партиясынын акчасын алдыңар, добушуңарды сүрөткө тартып чыктыңар, жыйынтыгында эл ызы чуолуп мына бүгүн ушундай акыбалга келип олтурат, кайра президентти күнөөлөйт. Президенттин эмне тиешеси бар? Президентине ар бир адамды барып акча алба деп ар бирин колунан кармап жетелеп шайлатыш керекпи? Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековго тил тийиспейли. Мындай президент тарыхта бир келип калды Кыргызга. Мындай президент 100 жылда бир келе турган президент. Мына президенттин сыйлабаган мамлекетке жакшылык болбойт. Бул керек болсо биз мусулманбыз. Шариятыбызда да айтат. Мына молдолор, имамдарыбыз тынбай айтып атат. Ошон үчүн элим ынтымакта болгула. Президентке азылбастан биз ошол укук талазында, мыйзам талазында чечишип, ошо Мекеним Кыргызстан партиясын четтеткиле. Мына биздин талап, баарыбыздын талабы эле ушул болуш керек деп ойлойм. Сооронбай Жээнбековдун бу жерде кымындай дагы, кылдай дагы тиешеси жок. Ошон үчүн оозубузга карап сүйлөйлү. Кудайдан коркойлу. Хан деген бул жерде Кудайдын көлөкөзү болот. Президентти ким сыйласа ошонун үй бүлөсүндө жакшылык болот. Үй бүлөсүнө Кудайым жакшылык берет. Биздин президент 5 убак намаз окуса, Кудайдан корксо, динибиз үчүн кызмат кылып атса, дагы бизге кандай президент керек? Келгиле элим, ынтымакта бололу.